Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элем, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, ар дайым бардыгыңыздарды биримдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем. Урматтуу бир туугандарым, биригейли, ынтымак болойлу, ынтымак бар жерде ырыскы бар, урматтуу бир туугандарым деп. Эскертүү бул мусулмандарга пайда берет, урматтуу бир туугандарым. Кээ бирки биздин бир туугандарыбыз деле бар, жактырбаган бир туугандарыбыз бар мени. Таксыр деп алат, шейх, дамбылла, сакалчандар деп, урматтуу бир туугандарым. Бул эскертүү өтө жакшы нерсе болот. Антип адамдардын үстүнөн күлүп шылыңдабаңыздар. Бул сакал коюу бул эркектин фарсы. Бул сүннөт. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болот, урматтуу бир туугандарым. Бул сакалым сиздерге эч нерсе, эч кандай мешайт эткен жок. Анан ушу сакалчандар политикага киришип атабы, таксыр, шейх деп. Мен таксыр эмесмин. Мен шейх эмесмин. Аллахтын өкүмүн аткарабыз, намаз окуйбуз, болду, болгон ошол. Кыргызстанга сен не дейт? Кыргызстанга сен күйбөй эле койчу дейт го бир туугандар. Баягы YouTube'дун аркасында жаман комменттер жазган биздин бир туугандарыбыз. Аман эле болгула, урматтуу бир туугандарым. Ынтымактыкка чакыра беребиз. Сиздерге Кыргызстандын келечеги керек эмес болсо, мына бизге керек, урматтуу бир туугандар. Жогорку элдик көзөмөлбүз биз. Мен блогер дагы эмесмин, урматтуу бир туугандарым. Баягы исламчылыкта айтат, бул хадисте дагы бар. Бирөөнү өтө жакшы көрбө, бир күнү жаман көрүп каласың. Бирөөнү өтө жаман көрбө, бир күнү жакшы көрүп каласың деп айтат, урматтуу бир туугандар. Жанагы Садыр Нуркожоевди өтө жаман көргөн бир туугандарыбызга да айтып атам, менчи өтө жаман көрбөгүлө, бир күнү жакшы көрүп каласыңар. Адакан Кимсанбаевди деле айтам, бир туугандарым, көп жаман көрө бербегиле, бир күнү жакшы көрүп каласыңар. Бул чындык. Жакшыям көрө бербегиле, жаман көрүп каласыңар. Мындай орточо, мындай ислам дини менен жакшы көрө бериңиздер, урматтуу бир туугандар. Мына Садыр Нуркожоевди жаман көрүп аткан бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө мактай баштады да. Мен дагы Садыр Нуркожоевге ичим жылып, ыраазы болдум. Мурда эле жылып айтып жүргөм, мен Садыр Нуркожоевди гана колдойм, президентти Садыр Нуркожоевди гана колдойм депчи. Неге мен бүгүнкү күндө мына сүйүнүч болуп калды? Мына Талант Мамытовду депутаттыктан каттоодон алып койгонуна ушунчалык мага сүйүнүч болуп атат. Көп эле биздин бир туугандарыбызга сүйүнүч болуп атат. Садыр Нуркожоевич, Алла ыраазы болсун сизгечи. Алла ыраазы болсун сизге. Мына эмес экен тандоо башталып атат да. Сизди канчалаган адамдар жамандап жүргөн. Мына Кудайыма шүгүр, Кудайыма шүгүр. Мына Талант Мамытовдун таламында талашпадыңар. Талант Мамытов былтыр Кыргызстан партия менен кетип атып, буларды Кыргызстан партиясын жанагы шайлоодон четтетип койгондо, булар митингге чыгышып, адамдарды алып чыгышып, шайлоону жанагы БШКны коркутканбы, эмне кылган, кайра каттоого отуруп алышкан буларчы, шайлоого кетишкен да. Мына бүгүнкү күндө жакшы жаңылык болуптур. Талант Мамытовду БШК жогорку кеңешке баруудан баш тартыптыр деп, рас болуптур деп коебуз да, мынычы өтө жакшы болуптур да. Анан баягында Садыр Нуркожоевди мен баягы президенттикке аттанып жүргөндө колдоп жүргөм, мен өткөрүп ирдим деген сөздөр, ушундай сөздөр болгон да. Анан ошонун биягы жаман болгон деп коебуз. Эми сабыр кылыш керек. Талант Мамытовдун аркасында жакшылык нерселер бардыр. Эми бир кызмат кылып калар, бир жерге айыл өкмөт болуп барып калабы, же губернатор болуп барып калабы. Мен негизи жөн эле биягына дальше тирлигин кылса деп ойлойм да. Биякта менмин деген чыган жигиттерибиз бар. Ошолар Кыргызстанды Кудайым мына буюрса оңойт. Мына жаңы 100 жаңы муун келет деп айта алабыз, урматтуу бир туугандарым. Депутаттыкка тандап жакшыларын колдосок, Садыр Нуркожоевич ошолар менен иштешет. Садыр Нуркожоевич эмне үчүн айтып атат? Алданбагыла, каалаганыңарды шайлагыла деп атат. Каалаган депутатыңа ким, кайсы депутат келсе, мен ошолар менен иштешем деп аткан эркек экен, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн бири-бирибизге ответ бере бербешибиз керек экен, урматтуу бир туугандар. Мына Садыр Нуркожоевич сүйлөп чыкса, жамандап чыкса,
нарактан ответ, бияктан сүйлөсө нарактан сүйлөсө бияктан ответ. Bir жаат сүйлөп чыкса, экинчи жаат ошол нерсеге ответ бербей койсо, урматтуу бир туугандарым, анын аркасында жакшылык бар. Адамдардын баары ыраазы болуп кетет. Молодец дейт. Мына Адакан Кимсанбаевич жактан бирлер сүйлөп чыкты эле, ответ бербей унчукпай коюшту дегенде ой молодец деп калат да. Бул жактан деле ошондой эле эки наоборот да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, бөлүнүп жарынбай, бирөөнүн эле сөзүн андыбай, бирөөнүн сөзүнө сразу ответ бербестен биринчи өзүбүздү оңдойлу. Бизде адамдарда ушунчалык пейили бузулган, биздин пейилибизге жараша ушундай журт башы болуп атат. Мына Кудайга шүгүр, мына Талант Мамытовду БШКдан, депутаттыктан алып койгондо мен жаман сүйүнүп атам, урматтуу бир туугандар. Алла ыраазы болгон болсун Садыр Нуркожоевичке. Эч колдоп чыкпады. Анан Талант Мамытов деле адамдарды топтоп митингге чыгып, депутаттыкка мени кайра кой дегенден ал намыс деле керек, ага уят алгачы, ага барбаш керек андай жолгочу. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, бир болуп тура берели. Кудайым буйрса жакшы болот. Кудайым буйрса оңолобуз, урматтуу бир туугандарым, оңолобуз. Самый главный, биз бөлүнбөшүбүз керек. Сен Адакандын адамысың, сен Садырдын адамысың деп. Биз бирбиз, урматтуу бир туугандар. Биз бир тууганбыз. Бир тууган болуп бөлүнбөгөн болсок, Кудайым буйрса баардыгы жакшы болот. Баардыгы алдыда. Ибадатыңызды кылыңыз, намаз окуңуз. Кудайым буйрса Кыргызстан оңолот. Дуа кылайлы. Дуа кылсак Кыргызстан секин баардыгы жылат. Ошон үчүн аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.